Жер сатқан жоқсың? Андай жоқ. Ең тура елге жаққан саясат. Нокен районундағы Дооронбек Садырбаев айыл өкмөтүнүн башчысы Бекибаев коррупциялык схемаларга аралашкандыгы үчүн УКМК тарабынан кармалды. Ал мурда Достук айыл өкмөтүндө иштеп турганда муниципалдык жер тилкелерин жасалма аукцион аркылуу арзан баада сатып жиберген аныкталган. Буга чейин Бекибаевдин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке коррупциялык схемаларга жана мыйзам бузууга тиешеси жоктугун айтканы калп болуп чыкты. Қанша болды іштегенің айыл өкмөт? Айыл өкмөт болуп иштегениме 2,5 жыл болду. Бул жерге ротация болуп келгениме 1 жыл 3 ай болду. Қайерден келдің? Достук айыл өкмөт. Ол дийдан ба? Меден бе? Шамалсайдан ба? Коррупция кылтасың ба? Коррупция жок бизде. Жер саткан жоқсың ба? Андай жок. Точно? Точно. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин Жалал Абаддагы иш сапары дагы бир жетекчинин тагдырын өзгөрттү. Нокендин акиминин орун басары Жайнак Неемат уулу Ташиев менен жолугушуудан көп өтпөй Нарын шаарынын мэри болуп тайындалды. Сиз канча болду иштегениңиз? 4 жыл болду. 4 жыл болду ушул жерде именно. Первый зам болду. Эмне 4 жылдан бери жылбадыңыз? Же жакшы иштебейсиз, 4 жылдан бери первый зам аким болсоңуз. Эптеп-септеп күн өткүзөсүз. Же болбосо сиздин колдоочуңуз жок, башкаңыз жок, эч жака жыла албай жүрөсүз да. 4 жыл иштесеңиз сизге окшогон колдорду аким кылыш керек. Чындыгында мындай кыска убакыттын ичинде өзгөрүү болот деген күтүү жок эле. Бизге коюлган тапшырманы ошо өзүм милдеттеримди аткарып жаткам. Анан буйрук чыкты дегенден келдик бул жерге. Шаарга өзү биринчи жолу келишим. Шаарда жасалып жаткан жумуштар аябай көп экен. Эң негизгиси бул жерде өзгөчөлүгү түштүк регионуна караганда аба ырайынын кыштын сууктун тез келиши. Мисалы ал жакта декабрдын аягына чейин жол иштери жүрүлсө, бул жерде уже октябрда аягында токтойт экен. Ошого 2 эсе ускоренно иштеш керек болуп атат. Шаардын инфраструктурасын оңдоо боюнча, мына бүгүнкү жүрүп жаткан иштер боюнча да бир аз болсо да тажрыйбам бар. Болгон тажрыйбаны, алган билим, болгон мүмкүнчүлүктүн баарын жумшап, коюлган тапшырмаларды так убагында аткарган аракет кылабыз. Эми көрсөтүлгөн ишеничти актоо негизги максат. Серепчилердин айтымында өзүн таза көрсөтүп, бирок артында түрдө мыйзамсыз иштерге аралашкан жетекчилер арабызда ондоп саналат. Ошол эле учурда эл үчүн чын ниети менен иштегендер жок эмес. Ак иштеп кызматына кыянаттык кылбагандарга өлкө жетекчилиги мүмкүнчүлүк берип жатканы кошумчаланды. Адилеттүүлүк, демократия деген ушул болот. Таза жүрөсүңбү? Таза иштейсиңби? Ишти аткарасыңбы? Айтканды кыласыңбы? Сен элге да жагасың, бийликке да жагасың. Колуң булганч болсо, коррупционер болсоң, паракор болсоң, жеп ичкич болсоң, өзүмчүл болсоң, эгоист болсоң, ушинтип колго түшөсүң. Ошон үчүн азыркы мезгилде айыл өкмөттөн тартып министрлерге чейин кызматка бараардан мурда ойлонуш керек. Макулдук берип атканды ойлонуш керек. Менин колуман келебин? Таза иштей аламбы? Нәпсими тыя аламбы? Мен элдин ишеничин, бийликтин ишеничин актай аламбы деп ойлонуш керек. Мына Камчыбек Кыдыршаевич Жалал Абад текшерди, Нокен текшерди, Базарган текшерди, бар жерлерди текшерип атат. Тазасын ошол эле мезгилде колунан келе турганын тазасын кызматка коюп атат. Жебишкенди, коррупционерди, паракорду апарып тыгып атат. Бу деген эң туура элге жаккан саясат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кызматта турган жетекчилер мамлекетке зыян келтирсе, мыйзам бузуучулукка барса, качан болбосун жоопко тартылаарын эскертип келет. Алсак, буга чейин УКМК Жалал Абадда сапатсыз курулган социалдык объектилерге байланыштуу мурдагы айыл өкмөттөрдү жана подрядчыларды суракка алган. Алар УКМКнын Жалал Абаддагы башкы башкармалыгынын башчысы Каныбек Досмамбетов өткөргөн жыйында кармалып, мамлекеттин казынасына зыян келтирген аныкталган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.